атты катуу сала тургандарга аябай чара көрөбүз да. Аркасында черепашка дайым болот да. Белине коюп эметет. Жумшак, мындай айтканда матыдай болгон казанда жасалып атат азыр. Ушул көкбөрү жаатында акыркы учурда көп жаңылыктар болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол жөнүндө сүйлөшсөк деп турам. Биринчи эле суроо бул көкбөрү оюнуна киргизилип жаткан жаңы эрежелер, жаңы эрежеби, өзгөртүүлөр, түзөтүүлөр, оюндагы деги эле өзгөртүүлөр жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи бул дүйнөлүк практикада ар бир спортто эрежелер жаңыланып турат да. Ошондой эле биздин спортто дагы ошо быйыл кошумча эрежелер кошулду. Аны мындай айтканда жумушчу топ иштеп, 1-2 айдын үстүндө иштешип, ошол кошумча ар бир көкбөрүчүлөрдөн, андан тышкары эксперттерден, калыстардан ошол сунуштарды алып, ошол жаңы эрежелерди киргизип, бүгүн ушу расмий оюндарыбызда ошол эрежелердин баарын колдонуп баштайбыз буюрса. Мисалы, оюнда конкреттүү түрдө кайсыл эреже өзгөрдү, кандай болуп өзгөрдү, мурда кандай эле? Эми мындай айтканда кызыл карточка колдонулат. Мурда да колдонулчу, бирок мында атты катуу сала тургандарга аябай чара көрөбүз да. Мындай айтканда бизге азыр эң биринчи ошо балдардын коопсуздугу биринчи орунда турат. Ошондуктан биз эрежени мындай катуу кылдык да. Эгерде ар бир оюнчу ушундай аттарды катуу сала турган болсо, биз аларга кызыл карточка берип, бир турнирден же 1 жылга чейин четтетишибиз мүмкүн да. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, мына азыр заманбап жакшы тайказандар чыгып атат биздикичи. Тайказан формасы мисалы коопсуз 100%, жумшак, мындай айтканда матыдай болгон казанда жасалып атат азыр. Бул мындай айтканда жакшы. Азыр бизде Кыргызстанда бир нече областарда жасалып бүттү. Андан тышкары мисалы жакында эле ошол балды жасаган балдар Москва шаарына барып, Россиядан жасап келишти. Эртең Кудай буйруса, мисалы 4-күнү эртең Өзбекстанга барып жасаган жатышат. Ушундай жалпы биз Кыргызстандын ичинен эмес, мындай сыртка да тарата алып атабыз да. Азыркы учурда баш кийимди мындай айтканда өзүбүздүн адистерге бергенбиз. Ошол баш кийимди иштеп чыгып атышат. Бул жанакы хоккейдикиндей эле же бөлөк ошол жанакы заманбап спортто жүргөн адамдардын баш кийиминдегидей, бирок тебетей формасында, анан мындай катуу болушу, анан балдар травма албаганда ошондой балдар иштеп атышат бүгүнкү күндө. Иштеп атышат. Буюрса андан башка дагы мындай айтканда балдар кие турган ошол аркасында белдерин защитага турган ошо эмелерди биз азыр бир балдарга практика бердик. Практика жүзүндө алар эгерде мисалы мотоцикл айдаган адамдын жанагы аркасында черепашка дайым болот да, белине коюп эметет. Ошону биз мисалы балдарга 1-2-3 балага кийиздик. Эгерде практика жүзүндө ыңгайлуу болсо, удобный деп отурган болсо, биз албетте баардык командаларга ушундай шарттарды мындай айтканда айтабыз да. Баарыңар ушундай кийгиле, баш кийимиңер ушундай болсун. Бизге эң ошо башынан айтып кеттим, эң биринчи бизге ушул балдардын коопсуздугу биринчи орунда турат. Биз быйылдан баштап ошол Көкбөрү Федерациясы расмий ушул мамлекеттик камсыздандыруу уюму менен келишим түздүк. Түзүп, биз оюнчуларыбыздын баарын ошол страховка алып атабыз да бүгүнкү күндөчү. Биз бүгүнкү күндө ар бир оюнчуну 200 000 сомго чейин ошол страховой компания төлөп бермей болду. Эгерде биздин ошол оюнчуларыбыз оюн учурунда жаракат алып калса, же больницага жатып калса, бир ушундай ошол уюм өз милдетин алып, ошол акчаларды кайра төлөп бергенге милдеттенме алышты. Бүгүнкү күндө ошол камсыздандыруу уюмунун жетекчиси мындай басым жасап атат да. Биз бул жерден акча табалык деп келген максатыбыз жок. Биз биринчи учурда ушул биздин улуттук оюнду колдоо максатында ушундай сиздерге кол сунуп атабыз деп ушундай өздөрүнүн ойлорун айтышты. Албетте биз бул мындай айтканда дүйнөлүк практикада бүгүнкү заманбап болгон дүйнө жүзүндө баардык жакта страховой компаниялар иштейт. Кайсы жака болсо азыр адамды эмес, мындай көтөрүп жүргөн буюнубуздан бери, телефондорубуздан бери страховка кылып атышат да. Анысы кандай, ошол бүгүн биз мындай айтканда бул жакшы жаңылык федерация үчүн, спортсмендер үчүн, көкбөрүчүлөр үчүн дегендейчи. Бул албетте биздин ушул көкбөрүчүлөрүбүз травма албасын, больницага жатпасын, бирок кокус эгерде ошондой учур болуп кала турган болсо, анда камсыздандыруу уюму ошол айтылган суммасын төлөп бергенге даяр. Бул полистин баасы 2800 сом.
бул 1 жылга, жылдын аягына чейин. Бүгүнкү күндө биз азыр ушул 2 лиганын командасы, 1 лиганын, жогорку лиганын командаларына баарына сөзсүз түрдө алгыла деп эметкенбиз да, мындай жол иштеп чыкканбыз. Азыркы ошо командага катышкан командалардын баары четинен алып атышат. Бирок ошо кыска мөөнөттүн ичинде иштеп чыкканга байланыштуу биз аларга дагы бир айдай убакыт бердик да. Анткени биздин расмий оюндар ушу март айында башталат. Марттан кийин анан май айында дагы кайта расмий оюндарыбыз болот. Ошого чейин биздин көкбөрүчүлөр 100% баары ошо страховой компаниялардан страховкаларын бекитип өтүшөт. Биринчи ошол расмий турнирде катышкан командалардын баарын милдеттендирсек, анан уже жерлерге чөбүз. Сөзсүз түрдө ошол жерде ойногон, мындай айтканда бизде көкбөрүчү көп да, аймакта ойногондордун баарына биз мындай айтканда сунуштайбыз, анан талап кылабыз. Былтыр ошол өлкөнүн эгемендүүлүгүнө арналган президенттик кубокто турнирде оюнчулар эмес, дал ошол көрөрмандардын арасында тополоңчу кызыч учуруп кеткен. Ошондон кийин жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов мындай демилге сунуштаган. Бул командалык эмес, клубтар аралык көкбөрү эмени түзүш керек, командалык оюндарды жокко чыгарыш керек, командаларды жоюш керек, ушундай ызычуулар боло берет болбосо депчи. Анан сиздер ушунун үстүндө ойлондуңуздарбы? Буга сиздердин пикир кандай? Эми мындай да, албетте былтыр жанакы 31 августта Ошто болгон окуя бул эми мындай айтканда туура эмес жагдай болду десем болот. Анткени биринчиден ал жакта көрүүчүлөрдүн саны абдан көп болчу. Мындай көрүүчүлөрдүн саны 45 миңге жакын адам келген ошол ат майданга. Анан ошол депутат мырзанын дагы сунушун биз өзүбүздүн ичара эмеден правлениябыздан мындай айтканда сүйлөшкөнбүз. Бүгүнкү күндө бизде жогорку лигада биздин бүт бар клубтарда, мисалы ошол эле Ошто ойногон Достук клубу, мисалы финалга чыгып, ошо Ынтымак клубу, экөө тең эки клуб да. Мисалы ошол эле Достук клубтун ичинде Оштон 2 бала, Чүйдөн 5 бала, Таластан балдар, жана башка областтан балдар бар да. Бул биздин жогорку лиганын балдарын баары ошол клубтук деңгээлде азыр ошол негизги биздин федерациянын максаты ошол клубтарды өнүктүрөлүк деген максатыбыз бар да. Анан ошонун үстүндө акырындан мындай иштерди жүргүзүп келатабыз. Ошо клубдук эмени түзүү үчүн баягы трансфердик терезе ачтыңыздар окшойт энди. Ооба, негизи мындай да, клубту кармаш негизи кыйын да. Жогорку лиганын бир клубун мындай 1 жыл кармаш бул $200 миң тегерегинде талап калат. Бул жерге ошол балдарды бөлөк эмеден, мисалы региондордон контракт менен алып келип ойнотуш керек. Аларга аттарды алып бериш керек, андан башка аларга шарттар түзүш керек. Мындай тизмек десем, тизмек узун да. Ошон үчүн бул чыгым, абдан чыгымды талап кыла турган эме оюнда. Жакшы, эгерде мисалы байгелүү орунга, мисалы 1-чи орунга мындай айтканда максат кылсаң, сен андан да көп акча салышың керек. Андан да мыкты аттарды алышың керек, андан да күчтүү балдарды контракт менен алышың керек дегендейчи. Биз азыр ушул казак туугандар менен да сүйлөшүп атабыз. Ачык эле айтып атабыз. Биз көкбөрүнү өнүктүргөнгө макулбуз. Биз сиздер менен сиздердин оюнуңуздарды да өнүктүргөнгө макулбуз. Келгиле, клубтар аралык ортосунда оюндарды кылалык. Областтар ортосунда, андан башка мисалы сборныйлардын ортосунда оюндарды кылалык. Силердин балдар келип, Казакстандын балдары келип бул Кыргызстанга ойносун, кыргызстандык барып Казакстанга ойносун. Эмне маселе? Биз мисалы спорттон бир саясатты бир эмени көргөн жокпуз да. Биздин ушул көкбөрүчүлөрүбүз бүткүл дүйнө ойносо дагы биз макулдук беребиз. Кыргызстан тарап даярбыз. Кызматташканга даярбыз деп ошол алар менен дагы абдан жакшы сүйлөшүүлөр болду. Алар да туура кабыл алышты. Алар да мындай бүгүн мына биздин ошо расмий турнирибизде кайсы командада да казак балдар келип ойношот. Буюрса. 2-чи лигада? 1-чи лигада, 1-чи лигада дейм. 1-чи лигада. Буга чейин баягы биздин мырза жигиттерибиз көкпар ойногондо бир аз утулуп калып атышкан. Мындай бизде практика жок болгон үчүн утулуп калып атабы же кандай? Же эрежеде жана тайгазанга таштоодон эле адашып кетип, ошол жеринен жаңылыштык кетиришип атабы? Жок, мындай да, утулуп калышкан дегенде бул негизи көкпар оюну 2 эле жолу өткөн да. 2017-жылы Экспо 2017 Астанада болгондо ошондо Кыргызстан курама командасы Казакстанга утулуп калган. Андан кийин Турцияга барганда ал жактан ошо көкпардан биринчи 5-4 эсебинде утулуп калышты да. Мунун себеби мындай болгон. Мисалы Турцияга барганда
биздин көзгө басар биздин мыкты оюнчулардын баары көк бөрү курама командасында болду. Экинчи составыбыз болсо көк барда болду. Алардык болсо наоборот. Биринчи күчтүү командасы көк барда болду дагы, экинчиси мындай көк бөрү болду да. Мында ошондо биздин күчтүү балдар менен алардын күчтүү балдары жолуга элек да. Биз айтып атабыз, келе биринчи мындай эки вариант кылдык да. Сборный Казакстан менен сборный Кыргызстанды беттештиребиз. Экинчиси сборный эме алардын курама командасы менен биздин курама командасын жаштарын беттештиребиз. Биз кандай форматка десеңер даярбыз депчи. Көк бөрү федерациясына өзгөчө ушул жаңы ат майдан ушундай аябай керек учурда, суудай керек десек мисалы. Бүгүн эми биздин улуттук оюнубузда биз эме дүйнөгө мактанабыз. Биз кыргыз мисалы кыргыз болуп калышына мисалы биринчи тили керек экен, андан кийин үрп адат, каада салты, маданияты дегендейчи. Ошонун бири мисалы бир бөлүгү бул көк бөрү болуп атпайбы? Анан көк бөрүнү ошол дүйнөгө таанылтабыз десек, бизге ошол жакшы, заманбап, мындай айтканда арена керек болот да. Баягы илгерки мисалы оюндарда колизей деп коет го. Ошондой сыяктуу арена керек да. Биз ошондой эгерде Кудай буйруп, мисалы мамлекетибиз ошондой арена салып берип кала турган болсо, биз ошол көк бөрүбүздү дүйнөгө таанылтабыз. Бүт дүйнөдөн келген туристтердин баарын ошол биздин аренага алып келип көк бөрү оюнун көрсөтүп туруп, анан бөлөк чет мамлекеттердин баары суктангандай оюндарды кылабыз да. Мен аны мисалы федерациянын жетекчиси катары 100% ишенем да. Кепилдик беребиз. Биз оюндарды ушундай бизне бүгүнкү күндө көк бөрү өнүккөн миңдеген командалар бар. Биз 1 январдан 31 декабрга чейин күнүгө оюндар койгонго даярбыз да. Жайкысы мисалы түндө мисалы оюндар койгонго даярбыз. Түн ичинде келип мисалы үй бүлөсү менен жумуштан чарчап келип балдарын алып алып анан 7-8де мисалы барып футболду көрүп атпайбы? Ошондой эле биз көк бөрүндө көрсөтө алабыз. Түнкүсүн. Ошондой анан сонун болот да. Сонун болот. Кичинекей топтун аркасынан эле тиги футболисттер чыгып жүрбөйбү? Бул жакта эми аттар менен тиги улак сонун болот. Бул азыр эми заман талабы ушундай да. Анан ат майдан боюнча ошо буйруса биздин мамлекет башчыбыз ошо Жапар Садыр Нуркожоевич да ошо биздин ошо улуттук оюндарга ошо салыш үчүн чоң жер аянтчасын алды. 230 гектар, 231 гектар мындай айткандачы. Ошол жерге азыркы күндө мамлекеттик деңгээлде чоң иш-чаралар болгон жатат, буйруса. Ошол жака ат майдандар салынган жатат. Андан башка дагы спорт аянтчалары, жанагындай мейманканалар, башка ушундай көп тармактуу бир мындай бүт шарты менен бир эме түзүлгөн жатат да. Ордо десек болот да. Буйруса биз мындай айтканда Кудайдан суранып атабыз, дуа кылып атабыз дегендей, ошондой салынып калса, биздин мындай кыргыз элине жакшы болот да. Бул бир эле көк бөрүчүлөр эмес, бардык мисалы спорттун түрүнө ошол жакта жакшы эмелерди салса болот.